Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматында үй бүлөсү менен биргеликте кызмат өтөгөн Таалайбековдордун күнү мына ушул чек ара бөлүмүнөн башталат. Ошо өзүңүздөр көргөндөй эртең менен таңкы саат үйдөн 7-де турабыз. 7-де туруп, ушу бүгүн майрамдын асты деп кызыбызды жумушка ала келдик. Ошо кызыбыз дагы ушу аскер бөлүктү көрсүн, жоокерлерди көрсүн, ушу ата-энеси кайерде кызмат кылат, ошонусун көрсүн. Ошо бир кызыма дагы бул мындайча айтканда таанышуу болсун деп майрамдын астында ушу кызыбызды да ала келдик майрамдын астында. Бир кызматты аркалаган жаш үй бүлө дал ушул кызмат аркылуу таанышып баш кошушкан. Бири-бирибизге жардам берип, билбегендерибизди үйрөтүп турабыз дешет. Биздин үй бүлөгө таң калган кишилер абдан көп. Бирок бизге ал кыйын деп аябай айтпайм. Күнүмдүк эле, күнүмдүк тартиптеги жашоо. Экөөбүз бир кызмат кылып, бири-бирибиздин билбегенибизди сурап, билгенибизди айтып, бири-бирибизге поддержка кылып турабыз. Бир кызматта кызмат кылып, наоборот ушу үй бүлөбүздү бекемдеп, үй бүлөбүздү ушундай бир нукка салган кызмат го деп ойлойм. Неге дегенде бул кызматта өйдө ылдый болот, ысык суук болот, ошону бири-бирибизди көтөрүп, бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизге баягы колдон алып жардам берип, бир кызматта кызмат кылабыз. Анын кыйынчылыгы жок. Мекенди коргоо ар бир кыргыз атуулунун милдети деген ураан менен жашаган үй бүлө келечекте кызынын да ушул жолду жолдошун каалашат. Кызымдын келечектеги кыргыз элиме, кыргыз жерине кызмат кылган уул кыздардан болушуна каалайбыз. Ушу кызыбыз дагы элим, жерим деп кызмат кылган уул кыздардан болушун дагы тилектешпиз. Жана ошондой эле ошо нукка бурабыз. Кудайым буйрса кызым деле бир кызматта иштеп, кыргыз элим үчүн кызмат кылат. Самарат, үппайлап, кайда сасып баясың, командирдин баласың, тентегиңе салагет. Карекимде мекен чеги деп өз уйкусун элдин тынчтыгына алмаштырган мекен коргоочуларды майрам менен куттуктайбыз. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.